Учурда жерлерде КСДП Атамбаев деген жыйындар өтүп жатат. Бул кыймылга сиздин оюңуз кандай? Деги эле ушул кыймылга сиздин тиешиңиз барбы? Экинчи суроо, экс-президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иши жабылышы керек деген пикирин айтты да. Ал тургай 3 тараптуу сүйлөшүүлөр болгон деп маалымдады. Сиздин бул маселе боюнча пикириңизди уктап. Мен башында айтып коеюн, мен эч кандай тиешем жок. Биринчи КСДП Атамбаев деген кыймылга. Мына мен Катардагы мүчө эмес, ошо КСДП партиясынын башында турган, ысык сугунда башында турган, эң оор мезгилде башында турган мүчөсүнүн биримин, жетекчилердин биримин. 2007-2009 жылы, 2000 президентчилиги 2010 жылы башында мына биз турганбыз. Ошо Катардагы КСДП мүчөлөрү менен. Мен мисалы бир кездеги абдан күчтүү чоң партиянын, ийгиликтүү партиянын азыркы акыбалын көрүп, менде ичим күйүп атат, жүрөгүм ооруп атат. Аны көрүп туруп. Үчүн дегенде ал мага мындай жөн эле сөзмө айтып койгон партия эмес. Ал партияда биздин жаштыгыбыз, өмүрүбүз өттү десек болот. Ал партияда. Анан эми мындай акыбалына келгени бул эми башка жактан издеш керек. Жээнбектен эмес. Менин максатым. Мына мен президент болгондон кийин мен партиядан убактылуу токтоттум мүчөлүгүмдү. Үчүн мен баардыгына бирдей болушум керек. Баардык партияга бирдей шарт түшүм керек. Баардык партияга бирдей конкуренция болуш керек. Ошондон мыктылары чыгат. Анан дагы айтып коеюн, мен эч кандай тиешем жок бул кыймылга. Эми айтса айткандыр. Экинчи Өмүрбек Токтогулович боюнча, Бабанов боюнча эч кандай 3 тараптуу дагы, 2 тараптуу дагы сүйлөшүүлөр болгон эмес. Мен Өмүрбек Бабановду билесиздер, КТРКда дебаттар болгон. Ошондо көргөнмүн, ошондо жолукканбыз, ошодон кийин мен көрө элекмин Бабановду. Анан экс менен экөө миреп сүйлөштү, кандай сүйлөштү, эмне макулдаштар болду? Анда менде маалымат жок. Аны билбейм дагы. Бирок мен азыр ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Мен болочок президент болуп, ошо шайлоо жүрүп атканга, шайлоого кетип атканда, келечек боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр, макулдаштар болгон эмес. Мен ошон үчүн элге чыкканда, айтканда программамы эч кимден коркпой үркпөй айтканмын. Мен сиздин араңардан чыкканмын. Араңардан. Өтүк кийип, малчы менен жүрүп, дыйка менен суу сугарып, ошо айылдагы мугайын врачтар менен чогуу жүрүп, мен проблемаңарды билем. Менин программам, силердин араңардан чыккан эле программа, ошо көйгөй чече турган программа. Ошон үчүн мен элдик президент болуп берем деп ода бергенмин. Мен ошол одамды элдин астында аткарып атам. Анан менин артыман не деп макулдашып болду, не сценарий түзүштү, кандай сүйлөшүүлөр болду, ал эми менин проблема эмес. Ал ошо сүйлөшкөндөрдүн проблемасы. Меники эмес. Ана мына ушул жерде айтып атышат дагы. Мына сатып кетти, саткын деп аткан кондурушту мени. Саткын деп. Жээнбеков сатып кетти деп. Мен бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргоюм деп элге ода берген эмесмин. Мен элдин кызыкчылыгын коргоюм деп ода бергенмин. Мени бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргобойду сактын десе десин. Кудайым мени ушу жалпы элибиздин, кыргызстандардын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын саткандан Кудай сактасын мени. Кудай сактасын. Мен дагы мына мурунку тарыхты жакшы билем. Менин көз алдымда өттү тарых. Эки жолу мына революция болду. Ал көрүп турдум мен. Эмне үчүн кандай болгондон билем ал. Эмне себепкер болгонун билем.
ошону көрүп туруп мен андай жолго барбайм эч качан. Барбайм. Анан кийин жанакыл айтып кете берейин эми. Эсмерин айта берейин. Баягы болуп аткан сөздөр боюнча. Анан муну айтып атышпайбы? Мына иш туура эмес козголгон. Аны жаап коюш керек деп. Биз укуктук мамлекетпиз. Президент açıp cevap verse, genel kurul açıp cevap verse, ministri açıp cevap verse, anda elim ne olur, biz ne oluruz barıştan? Onda banditski государство oluruz bu, memleket. Bizde mizam işleş gerek, sistema işleş gerek. İşleş gerek. Bizde mizamdan çeginden hiç kim çıkmaz gerek. Men prezident dağı, ошол суга чыгарган малбак адамдагы мыйзамдасы бирдей болуш керек. Анан мамлекет амалат. Мен анда түшүнбөдүм. Иш козгогондон кийин мына азыр мына биз азыр 468 иш кайрамына жөнүнө козгоп жаап коюшкан иштерди. Мына кайра козгоп кайра баштап атабыз. Эмне үчүн иш ачасың? Эмне иш козгойсуң? Эмнеге элди кыйнайсың ачып алып? Артында билесиң эмне бар экенин. Иш ачат, эмнеге жаба турганын. Ачтыңбы? Аягына чыгар аны. Болбосо açpayıp iş kозгобой турган, кылмыш иш козгобой турган иш болсо, аны ачпа да. Агер ачып жапсаң, анда ошо ачкан киши жооп бер да сен, тергөөчү. Прокурор болосуңбу, милиция болосуңбу, кызмет болосуңбу, ким болбу, кимдин кызматкер болот, ким жооп бер да. Бул мыйзамдын астында козгогон дагы иш баягы жооп берген адамдар бирдей болуш керек. Кааласа жаабынан каала жаап ачып койгон нерсе бул болбош керек бул. Биз мына ошон үчүн баягы кээ бирде мыйзам иштерге жол берип атабыз да. Мындай болбош керек, мындай токтош керек. Мында токтолуп кетейин.